Баткен шаарынын мэри Сейтек Кулубаев шаар аймагындагы жаштык жана жеңиш сейил бактарынын курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринде таанышты. Кала башчысы патриотчик уюмдун өкүлдөрүнөн аткарылган иштердин жүрүшү тууралуу маалымат алды. Ал шаардыктардын эс алуусу үчүн курулуп жаткан бул жайлар заманбап талаптарга жана долбоордук көрсөтмөлөргө толук ылайык бүткөрүлүшү керектигин баса белгиледи. Расчет ошол 50 000 адам. Эмне жүрүштөр болот? Шаарда ири тазалоо курулмасынын курулушу жүрүп жатат. Шаар мэри Кулубаев курулуп жаткан саркынды сууларды тазалоо курулмасынын абалын көрүп чыкты. Ири долбоор мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ишке ашырылып жатат. Курулуш иши Баткен шаарындагы көп кабаттуу турак үйлөрдү гана эмес, жалпы шаарды камтыган тазалоо системасын түзүүгө багытталган. Тазалоо курулмасы 2027 жылга чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ишке берилгенден кийин ал Баткен шаарынын 50 000ден ашуун тургунун саркынды сууларды экологиялык жактан коопсуз тазалоо системасы менен камсыз кылат. Бул долбоор Баткен шаарынын санитардык абалын жакшыртууга, айлана чөйрөнү коргоого жана шаардыктардын жашоо шартын жогорулатууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат.